Президент Садыр Жапаров Ош Сити шаарчасынын курулушу боюнча комиссия түздү. Бул тууралуу Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев аталган шаарчадан батир алган адамдар менен жолугушууда билдирди. Азыр биз Бишкектен комиссия чакырдык. Келди мынакей. Канек Трембаев келди, Нурдан Кемелович келди, дагы урматтуу президент комиссия жиберди. Келип баарын сүйлөштүк, макул болушту булар. Ал шөтүндө көп эмес, азыр акча бар экен. Интернетке тараган видеодо Токторбаев шаарчанын курулушун көрүү үчүн Ошко Бишкектен президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев, курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаевтар келип кеткенин айткан. Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматы бул жолугушуу тууралуу маалымат бере элек жана ал качан болгондугун да тактай элек. Ар 15 күндө бирден этаж көтөрүлүш керек. Булардык болсо бир жылда бир 3 айда бир этаж көтөрүлүп атпайбы? Сени срочно текшериш керек. Айта кетсек, мэр Жеңишбек Токторбаев 13 сентябрда Ош Сити шаарчасынын курулушу менен таанышып, иш жай жүрүп жаткандыгын сынга алган. Анын негизинде шаарчаны куруп жаткан компаниянын жетекчилерине өлкөдөн сыртка чыгууга тыюу салууну сунуштаган. Коммерческийден башка эчтеме жок. Руководящий составдардын бардыгын сопроводительный письмо ГКМБга жазып, бардык жетекчилердин бул кишиге баарына запрет коюш керек. Выездге запрет коюш керек. Түшүндүңүзбү? Белгилүү болгондой, Садыр Жапаров кечээ 16 сентябрда Жеңишбек Токторбаевга катуу сөгүш берди. Президенттин администрациясы тараткан маалыматта сөгүшкө мэрдин кайсы аракети негиз болгону көрсөтүлгөн эмес. Президент Садыр Жапаров быйыл 14 февралда Ош областына болгон жумушчу сапарында Ош Сити долбоорунун IT шаарчасынын курулушуна старт берген.